21 августка караган түнү Жалал Абад шаарынын Бакиев көчөсүнө жайгашкан базардан өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирет. Өрттү өчүрүүгө ОКМден жалпы 5 бөлүм тартылган. Мындан сырткары ирет мекемесинин бир бригада тартылып, өрт саат 1:50 чектөөгө алынды. Базардан чыккан өрт таңкы саат 4:15 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен болжол менен жалпы аянты 2,5 чакырым түзгөн соода түйүндөрү жана күндөлүк турмуш тиричиликке керектелүүчү товарлар күйүп кеткен. Кырсыктан каза болгондор жана жабыркагандар жок. Булак элдик медиа. 200-га жакын кишинин кол коюп, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдонгон. Ал кайрылууда 7-8 август күндөрү мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда аны колдоп чыккандарга карата кукундук болуп жатканы айтылган жана бул көрүнүштү токтотуу суранычы келтирилген. Кайрылууну жазгандар Алмазбек Атамбаевди өз каалоосу менен колдоп чыгышканын, 7-8 августта Желим окту күч кызматкерлери биринчи чыгарышканын, атайын бөлүктүн жоокери каза болуп калган орду толус кайгы экенин, бирок бул мурда президенттин үйүнө чабуул уюштургандардын күнөөсү экенин белгилешкен. Алар учурда ошол окуяга катышкандар кукундукка кабылып, кылмыш иштери ачылып жатканын айтып, бул каргашалуу окуяда эки тараптын күнөөлүү деп эсептешет. Алар бийликке кайрылып, жогорудагы айтылгандар токтотулбаса, коомдо ажырым тереңдеп кетиши мүмкүн экенин эскертишти. Бул кайрылууга азырынча расмий жооп бере элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Куба катары ички иштер министрлигине 3 жолу чакырылып барган эмес. 7-8 августта аны Кой таштагы үйүнөн алып кетишкен. Операцияга күч түзүмдөр тартылган. Бир офицер каза тап, 130дан ашуун адам жарат алган. Булак Калыс медиа.